жалкоо Аман жана эмгекчил Ширин. Бийик тоолордун арасында жашыл шибердин үстүндө Аман аттуу суур жашачу. Баары иштеп жатканда ал күнгө кактанып уктаганды жакшы көрөр эле. Эртең иштесем жетишем деп дайыма ишти кийинкиге калтырчу. Бир күнү анын жанына эмгекчил аары Ширин учуп келди. Анын колунда кичинекей жыгач челек бар эле. Аман, турсаңчы. Гүлдөр ачылып, бал чогулта турган убакыт келди. Кышка кам көрөлү, деди ал досуна. Аман көзүн араң ачып, асмандагы жумшак булуттарды карады. Карачы, Ширин, тиги булут жаздыкка окшош экен. Менин жумушум ушул кооздукту көрүү, деп кайра оодарылып жатып алды. Көп өтпөй күн бүркөлүп, муздак шамал сого баштады. Ширин кооптонуу менен караңгы асманды карап, өзүнүн уясына карай шашты. Аман, жамгыр жаап, күн сууйт, тезирээк баш калкалоочу жай тап, деп кыйт. Жамгыр катуу төгүп кирди. Амандын үйү жок, иче турган тамагы да жок эле. Ал суу болуп, калтырап, чоң таштын астына жашынууга аракет кылды. Бирок ал жер абдан муздак жана ыңгайсыз болчу. Ширин досун жалгыз калтырган жок. Ал жамгырдын астында учуп келип, Аманды жылуу дарактын астына чакырды. Ал жерде балдын таттуу жыты буркурап кургак эле. Кел, Аман, бул жерде үшүбөйсүң, деди Ширин. Ичкериде Аман абдан уялды. Ал жылуу жерде отуруп, Шириндин эмгегин көрдү. Мен сага жардам берген жокмун, жалаң гана уктадым, бирок сен мени куткардың, деди ал башын төмөн салып. Эртеси күнү жамгыр басылып, күн ачылды. Аман биринчилерден болуп турду. Ал Ширинге оор бутактарды жана ширилүү мөмөлөрдү ташууга жардам бере баштады. Жумуш оор болсо да, Амандын көңүлү күн батарда Аман өзүнүн эмгегинин үзүрүн көрдү. Алар кышка жете турган чоң тамак аш кампасын даярдашты. Аман иштегенден кийин кие салуу эң таттуу жана жагымдуу болорун ошондо түшүндү. Эми Аман эң эмгекчил суур болуп калды. Ал дагы деле булуттарды караганды жакшы көрөт, бирок жумушун бүтүргөндөн кийин гана отурат. Достор чогуу отуруп, ысык чай ичип, бактылуу жашап калышты. Иштесе ал тиштейт. Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. Эр эмгегин жер